Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Атамбаев, сага кайрыларым. Мен бир кезде кылгандай эл тынчтыгын, өлкө биримдигин сактап, тергөө сотуна тынч келип бербейсиңби? Ушу менчеде жоксуңбу? Канчада Кыргызстанда болгон чоң кызматтарды аркаладың. Кстати, убагында мени эч бир кызматка да койбодуң, бизнесиме да тоскоол болдуң, түрмөдө отурусуп чыгардың. Ошондо мен Бакиев заманында 1 жыл кырытый түрмөдө, өзүңдүн доораныңда 1,5 жыл кырытый зонада отуруп чыгып, өлбөй житпей эле, силердей сасык саясатчылардай ооруп калбай эле. Наоборот, түрмөдөн спорт качалка кылып, шатыра шатман шайдоот эле чыгып келдим го. Алкаш Атамбай, намысың болсо ойлон, ардан менин сөздөрүмө. Гос машина менен ойнобо, жөн гана танкадай гана тебелеп кетет. Жаман мылтыгыңдын машасын басканга да жетишпей каласың. Андан көрө түрмөгө келип, табакташтарыңдын жанында татнакка отуруп берсең, жана Сапар Исаков, Албек, Дровосек, да ким деген бандиттериңдин жанында отуруп эле, тынч отуруп турсаң, мүмкүн золотой амнистия чыгып, калып 2-3 жылда кутулуп кетерсиң. Бул менин сага берген советим. Камалып кетем деп карабашынын кайгысын жеген калааты Атамбаев керк башынын камын ойлоп, чет өлкө болуп саналган Москвага Россия падышасы Путинге учуп барып келе калды. Бул абийирсиз, намыссыз демаршы менен Атамбаев Кыргызстан суверендүүлүгүнө, көз карандыстыгына оңбогондой добоо кетирди. Мурда биз суверендүү Кыргызстандын көз карандысыз атуулдарыбыз деп башыбызды гордой көтөрүп жүрчү кыргыздар шагылсынды. Намысыбыз тебеленди, жер карадык. Уят болду кайтор. Эми мунусу менен Атамбаев эмне тапты? Кыз боосу энесин коркутат дегендей болуп, эл рызкысын миллиарддап долларлап жеп коюп, уругун жашырам деп Күпүлада тооктой буту үйгөн, тооктой Күпүлада жүгүп болуп жүргөнүн баарыбыз көрүп атабыз. Жанына кой ташка бир 200-300 тарпаңдаган таш жордоологон чөйлөр чогулган аны да көрүп атабыз. Анан кызык да болчу. Эми тарыхты карасак, бул илгертен болуп келаткан көрүнүш десек, ал эми илгерки көрүнүштөр. Мисалы, уруу болгон кыргыздардын уруу болуп чыгышында Тилекмат, Боронбай, Шабдан Абдуманаптар, Курманжан Датка инагда Россия менен байланышып элчилерди жиберип турушкан. Каршылаш уруусун алы келбей баратканда. Бирок ошол эле фондо Россия менен до конца чабышып Башибеев деген баатырлар да болгон. Мисалы, бул Бог уруусунан Балбай баатыр, Саяк уруусунан Осмон Манап, кадимки Тайлактын баласы. Жана Адигине уруусунан Абдылдабек баатыр. Бул кадимки Алымбек менен Курманжан Датканын баласы. Мына ушул 3 баатыр Россия Башибей до конца турушкан, алдарына келбей баратканда Кытайга кирип кетишкен. Балбай болсо Алматы шаарында түрмөдө өлгөн, шейит болуп. Жана ошондой эле Түндүк Кыргызстан эли түп көтөрүлө чыгып 16-жылы до конца согушкан. Башында Канаат, өзүмдүн эле нарындык жердешим Кочкорлук Канаат баатыр турган, ошол 16 жыл көтөрүлүштүн. Ал Канааттын оң колдорунун бири болуп, Өсчөң атам Моту Манап оң кол болуп согуш жүргөн ошол 16-жылы. Эми ал кезде алар баатырлар экен. Азыркыдай майда, мелочь, күн карама деңгээлге түшүп калышкан эмес, азыркы чиновниктердей болуп. Эми эмне ошентип эле илгери мындай болчубуз деп ошо жомогубуз менен жүрүп өтөбүзбү? Ооз көп туруп сүйлөсөк, манас Кытайды чапкан. Биз болсо күндүн нурубуз, чуть ли не периштедей болуп асмандан түшкөнбүз кыргыздар десек, ооз көп турсак, жаныбызга киши чыдап тура албайт. Ал эми на самом деле азыр болсо майдаланып, барчаланып, бырчаланып, көрүнгөн чоң улуттардан корккон бир бечара улутка айланып баратканыбызга абдан зээним кейит.
жана ошондой эле салыштырып көрсөк, чек тегеректеги мисалы өлкөлөр Армениянын бир эмес 2 президенти соттолуу азыр. Түрмөдө отурушат. Путин киришпеген жок. Анткени армяндар өздөрү жүгүрүп барган жок. Грузиндер болсо таптакыр эле Путинди тоотпой коюшту. Ушу биз эле али Атамбаев каны узук, задиси узук. Ушунун кыргыз экенине күмөнүм бар. Болбосо ачык эле ушинтип биздин уят кылып намысыбызды тебелеп бере бүт элдин көзүнчө, бүт дүйнөбүздүн көзүнчө. Эми келип алып кайра күзгө чейин ультиматум коюп, бийлик менен кармашам, чабышам деп отурат. Жанында мен айткан 200 чөбөсүнө таянабы же кимисине таянатанын билбедим. Эми бийлик чындап политический саясий эрк болсо, Атамбаевдин 2 утун бир кончуна тыгып туруп камап коет дечи. Мен болсо баягы кадырма күйүп сүйлөп турганда кербезмин. Качанга чейин эле ушинтип Россия чечет деген могу эски чиновниктерден таптак арылбасак болбой калды. Темир Сариев деген да бирөөсү барып, эсиңердеби? 13-жылы барып кайра жүгүрүп, буту күйгөн тоокто жүгүрүп жүрүп премьер-министр кезинде. Албетте, президент Атамбаев айтпаса, ошол кезде президент айтпаса, ал жүгүрмө эмес. Бажы союзуна киргизген. Бажы союзунан жыргап кеткен жереси жок. Көрүп атпайсыңарбы? Ошо Бажы союзунун ичиндеги Казакстан бийлигинин ачуусу келсе, КамАЗдарыбыз тизилип калып атат, өтө албай ары Казакстанга. Элдин жашоосу деле жакшырып кеткен жок. Наоборот, Бажы союзуна чейин жакшы жашачыбыз. Базарда гулдап иштеп турган. Ушу Бажы союзуна киргенден бери ар кандай таможенник, таможнядан жеген байлар пайда болду. Илгери мындай эмес болчу. Эми эмне дейбиз? Прогнозы дело неблагодарное дейт. Көкүрөк көзүм ачык болсо дагы болочокто айткан болбойт. Аллахтын астында күнөөгө батып калам. Баары эмне болуп бүтөөрүн албетте мындай туюп турам, сезип турам. Бирок айтсам күнөө болот. Бирок Атамбаев бул жүрүшүндө жакшы бүтпөйт дагы бир айтам. Ошол берден эмне болгонун да күтө туралычы бир аз. Андан дагы айтып беребиз да. Атамбаевдин берген интервьюсу боюнча бул баягы кечиккен махабат деген түшүнүктөр барбы? Бул кечиккен өкүнүч деп айтам. Өтө кечиккен өкүнүч. Кээ бир жерлерин туура айтып атат, бирок туура айткан жерлерин ошол 6 жыл, 1 жыл премьер-министр, 1,5 жыл премьер-министр, 6 жыл президент, демек 7,5 жыл. Жалпы жонунан 7,5 жыл бийликте олтурганда ошол нерселердин баарын жасап коюш керек эле. Айтылбады беле? Айтылды эле. Мына башкаларын айтпайын, Мадумаровдун айткан ар бир сөзүн кайталады негизинен. Саясий куугунтук боюнча дагы. Мына азыр менин командамды соту жок, оту жок камап койду деп атпайбы? Ал нерсе болуп келген. Мына азыр көптөгөн суроолорго жооп берилбей атат деп атпайбы? Ал кезде дагы жооп берилген эмес. Мен дагы кезинде өзүм колум менен жазып, баягы 10-жылкы шайлоодо, 11-жылкы шайлоодо, кечээки 15-жылкы шайлоодо ар бир мыйзам бузууларын дискке көчүрүп туруп, диски менен кошо бергенбиз. Мына Сапар Исаковдун жеке өзүнүн колуна берген, ичинде диск бар. Кыргызстанда аябай мыйзам бузуулар боюнча фактылар менен. Бирок эч деген сөз жооп берген жок да. Туура деп да айткан жок, туура эмес деп да айткан жок. Келиңизчи сүйлөшөлү деп да айткан жок. А бүгүн эми ушундай абалга кептелди да. Биздикилердин баары түштөн кийин кирет да акыла. Кечээ премьерлер деле айтышып атпайбы? Мен ошол жерде айттым. Ушу концепциясы боюнча 91-жылдан бери не деген алтын концепциялар кабыл алынды. Ошонун баарын ишке ашыргандар отурабызбы ушул жерде? Эгер ошо концепциялар керемет болгон болсо, бүгүнкүсүн мактап атышат да. Ошолор дагы керемет деп макташкан. Тим эле академик Аскар Акаевичтин гана колунан келет мындай концепция жазуу дегенге чейин. А эгер ошо керемет болгон болсо, ишке ашыргандар биз элек ошол жерде отурган. Эмне үчүн Кыргызстан бүгүн СНГда эң арттагы өлкө? Качан жалганды токтотобуз? Доомат каттуу коюлду. Атамбаев тарабынан өтө каттуу коюлду доомат.
бул бүгүнкү күндөгү бийликтин бетине аябагандай каттуу, кандай десем, маданияттуураак түрдө айтканда бетке чүркөө болот да, бул аябагандай каттуу болот. Бул эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын бийлигинин кадыр баркына каттуу доо кетти. Экинчиден, ошол президенттик шайлоонун өтүшүнүн мыйзамдуулугуна доо кетти. Легитимдүүлүгүнө доо кетти. Бул эң каттуу айтылган сөз, мен сүйрөп келдим эле, притащил деген сөз, сүйрөп келдим деп түшүнөт кыргыз. Трагедия кайгыбыздын ушунда туруп атат, сүйрөлүп келүүчүлөрдүн кесепети тийип атат. Баягы күрөшүп, жалында күйүп, музда тоңуп, ач калып, ток калып, кээде күлүп, кээде ыйлап, кээде кулап, кээде туруп бышкан азаматтар келбестен сүйрөп келгендердин кесепетинен Кыргызстан сүйрөлүп келатат. Мана 91-жылы Акаевди сүйрөп келишти. А киши айтты, мен парашюттан түшүп калдым. Мен даяр эмес элем, түшүмдө да кирген эмес деди. Андан кийин Корманбек Салиевич айтты. Мен тамак ичип отурганмын, мен тамак ичип отурсам эле жүрүңүз деп эле алып келип отургузуп коюшту. Отунбаева айтты, жалаң эркектер бар экен, жалгыз аял сиз экенсиз, сиз колдоп бериңиз, сизди алдына түртөлү деп мени түртө салышты. Кийин Атамбаев айтты, каражат керек болуп атат, каражат жалгыз сизде бар, каражаттуу гана киши жеңет, болбосо башкаларга алдырып беребиз деп мага токтошту. Азыркысы айтты эле, мен президент эмес, өкмөт башчы болуш түшүмө да кирген эмес деди. Анын сөзү. А мен болоюн деп кичинесинен даярданган, кээде жаңылышкандыр, кээде мүдүрүлгөндүр, кээде кулагандыр, кээде ыйлагандыр, ошондой болуп такшалган ер азаматтарды эмне үчүн койбой атабыз? Эмне үчүн жалаң сүйрөлгөндөрдү алып келип атабыз? Сүйрөп келип атабыз да себеби. Бул дагы Атамбаевдин сөзү, меники эмес. Притащил деди. Анан дагы айтып коет, мен түшүнбөйм, эмнеге ушунча жыл буларды сүйрөп жүрдүм экен деп. Анын сөзү бул дагы. Мен түшүнбөйм дейт, эмнеге сүйрөп жүрдүм экен ушунчалык кылып. Бир агасын элчи кылдым дейт. Бир агасын бир эмес эки жолу, бир инисин бир эмес эки жолу төрага кылдым дейт. А мунун эч кандай кадыр баркы жок экен дейт. Кадыр баркы жок, бирок 20 жыл сүйрөп келдим дебеди. Демек ошол сүйрөп келгендин кесепети каргышы кимге тиет? Элдин убалы кимге? А мен болом деген азаматтарды эмне үчүн чыгарбай атасыңар? Сүйрөлүп жүргөндөр. Бул кайгы, улуттун кайгысы. Бирден Адахатим Сабаевич, Аллах буйруп парламентке Бүтүн Кыргызстан партиясы өтүп калса, сиздин командаңыз даярбы? Биздин команда ар дайым даяр. Мен дайым жооп берем, эл даяр болуш керек ага. Биздин команда Кудайга шүгүр. Мен кечеде айттым, мына ушу бүгүнкү парламент бардыгы 6 миллион сомдон турат. 6 миллион, ар бир депутаттын баасы 6 миллион сом. Билесиздер, ошол өткөн партиялардын, өткөн депутаттардын жанагы шайлоого колдонгон каражаттарын 120га бөлсөңөр 6 миллион сомдон туура келет. Кымбат кишилер, өтө кымбат. Өтө кымбат. Кезинде аябай миллиондогон эмнелерге Аскар Акаевич жанакы керемет уруктандырабыз деп Австралиядан кочкорлорду сатып алып келген. Эсиңерде барбы? Булар алардын баасынан да кымбат болуп кетишти. Кымбатты 6 миллиондон турса. Эми ошол каражаттын баары кайдан келип атат? Кайдан болуп атат алар? Биздин элибиз өзү өзгөрбөсө, элибиз өзү шайлоого болгон мамилесин өзгөртпөсө, бул жагдай өзгөрбөйт. Ошондуктан шайлоо болуп калган болсо, мен кече айттым, биринчи кезекте элдин ишенимин кайтарышыбыз керек. Эл ишеними качан кайтат? Таза шайлоо болгондо кайтат. Биринчи мен талап койдум, биз кодексти жазып бердик. Мына депутаттар жаза албайт экен, депутаттар. Биз 6 киши жазып бердик, 4 киши жазып бердик. Аябаганда элдин талабына шайкеш келген адилеттүү шайлоону өткөрүү. Биз сөз менен гана сын айтып аткан жерибиз жок, мыйзам жазып берип атабыз. А конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мен макул эмесмин деген кыймылдын түзүлгөнүнө 1 жыл болду. Мына 15 октябрда шайлоо бүттү. 16 октябрда биз макул эмесмин деген. Эмнеге макул эмес болдук? Биз кечеки Алмаз Атамбаев айтып аткан аябагандай жапайычылык менен өткөн шайлоого макул эмеспиз. Биз кыргыз элинин добуштарын сатып алганга макул эмеспиз. Мына кече Кумтөр боюнча эч ким маселе көтөрбөй койду, тилекке каршы. Ошол Кумтөрдөгү мөңгүлөрдүн, кыргыздын тоолорунун жарылышына макул эмеспиз. Биз сыртта мына 25 жылдан бери өкмөт башкарган, парламент башкарган азаматтар отуруп, мына сыртта жүргөн кыргыздардын тагдырын бир киши бир сөз менен айтпай койду. Мен ушуга өкүндүм. Биздин убактылуу иштеп жүргөн, айрыкча Россияда иштеп жүргөн азамат бирөөнүн бир да сөзү болгон жок тилекке каршы. Алар деген расмий алганда бүгүнкү күндөгү кыргыз
мамлекеттик казынасынын бир бөлүгүн ошолор берет. Тең мамлекеттик бюджет канча болсо казына ошончо акчаны ошо сырттагы биздин азамат жигиттер кыздар жиберип атат. Эмне үчүн алардын тагдырын бир жолу айтып койбойсуң? Эмне үчүн жөнөкөй эле дегенде ошол Россияда жүргөн, Казакстанда, Түркияда жүргөндөрдүн шайлоого болгон укугун эмне үчүн камсыз кыла албайсың? Эмне үчүн ошолор шайлоого келсе ургулап, тепкилеп, кабыргаларын сындырып, сыртта жүргөнү бир тең, көрүнгөндөн кордук жеп жүргөнү эки тең, иштеп жумушун акчасын ала албай жүргөн азаматтарыбыз канчасы? Ошолор келип кыргыздын жараны катарында шайлоого келсе тепкилеп кууп чыкканың эмне үчүн? Буга ким жооп берет деген маселени кечээ айттым мен. Каттуу айтылды, каттуу. Чындыкпы? Чындык. Ошондуктан жанагы шайлоо кодексин түздөн түз өзгөртүүбүз керекпиз. Баягы 1 сом, 2 сом акча каражат менен эмес, акыл менен. Бүгүнкү күндө чөнтөк таразага түшпөш керек. Акыл таразага түшүш керек. Акыл жеңгенде гана мамлекет, биз башка мамлекетке тең болуп жашайбыз. Ансыз жашай албайбыз. Мына бүгүн азыр окуп калдым, Бишкектин үстүн түтүн каптап атпайбы? Ошону өкмөттүн жыйынында караштыр дагы себебин билесиздерби эмне деп айтыптыр? Иретсиз салынган үйлөрдүн кесепетинен Бишкекте шамал жүрүп турчу да, мына 3 шамал өтүүчү жолдорубуз бар. Муну Советтер Союзунда илимий деңгээлде жасашкан. Мына ошол Жаш гвардия менен бир эмнеси өтөт, Манас проспекти менен бир өтөт, анан мына Алматы, анан тиги Совет көчөлөрү менен өтөт. Ошол келип шамалдын жолун тосуп калды үйлөрдүн баары. Мына кышында чыдабагандай болуп асфальт эрип атат. Жайында, кышында көрүп атабыз, түтүндөн бошобой атабыз. Анан эми карап көргүлө. Ошол үйлөрдү салгандар кимдер болуп атат? Кече президенттик шайлоого эбегейсиз куржундап акча взнос төккөндөр болуп атат. Фамилияны карап көргүлө. 2-3 курулуш компаниясы бар экен. Ошолордун жетекчилери кечеки президенттик шайлоону камсыз кылып бериптир. Документ. Чен миллиондогон акчаларды бериптир. Бул эмне талапкерди өтө сүйүп кеткенденби? Эми караңыздар, кече мен ушул резиденция тарапка көптөн бери чыга элем. Бишкектин өпкөсү деп ошол жерден аба жутабыз деп турган жерлерге белгилүү фирмалардын бардыгы үй куруп баштаптыр. Резиденцияга чейин кетиптир. Манас проспекти жолдун эки бети. Бул биринчиден коопсуздукка жол бербейт. Ал өкмөттүк жол. 12 кабат, 15 кабаттуу үйлөр туруп атыптыр. Мындай жапайычылык болгон эмес. Кече Атамбаев айтып атпайбы? Мындай жалганчылыкты Акаевтан дагы, Бакиевтен да күткөн эмесмин. Ал болгон эмес ал кезде деп. Демек, ар бир кийинки келген президент өткөндөгү президентке караганда бир тепкич жогорураак мыкаачылык кылып атыптыр да. Кандай дейсиз? Менин сөзүм эмес, дагы бир жолу баса белгилейт. Мына соц тармактардан келиптир дейт. Ассаламу алейкум Мадахан агай, Акшдагы ийниңиз кайрылып жатат. Биринчиден Акшга келип жердештерден кабар алам деп жаттыңыз эле, качан келесиз? Нурсултан Ташматов дейт. Нурсултан мырза, качан даяр болуп чакырсаңыздар, ошондо жолугушабыз, Кудай буйрса. Келерки шайлоого бүтүн Кыргызстан саясий партиясы катышабы? Атамбаев менен Жээнбеков бирүүгө чакырып, сизди ортодо өз кызыкчылыктарына колдонуп алышпайбы дейт. Эми мен жаш баламын, эми кызыкчылыктарына чакырса бара койгон. Бирок кооптонууну туура түшүнөм. Ушул дасторкондун чекесине, столдун чекесине чакырып койсо эле ыйлап бактылуу болуп кетет экенбиз. Мен кече байкадым аны. Менден камсанабаңыздар. Фейсбуктан Нышанбек уулу Таалайбек дейт. Буюрса жакында 300 000 кол топтолуп бүтөт. Референдумдан утуп чыктык. Кантип анан кандай жол менен бийликке келесиз дейт. Нышанбек мырза, Нышанбек уулу Таалайбек. Таалайбек мырза, мен ушуну жакшы эстеттиңиз. Мен расмий түрдө айтып коеюн. Бүгүндөн баштап ошо кол топтоотууну токтотобуз. Себеп 200 000ден ашты. Мен аябай терең ыраазычылык билдирем. Айрыкча Россияда жүргөн биздин жарандарга. Ушул метродон метрого жүрүп чуркап жүрүшүп ушулар кол топтошту. Мен катуу ыраазычылык билдирем. Мына биздин Кыргызстанда чуркап жүрүп, бүгүнкү күнгө чейин чуркап жүргөндөр бар кол топтоп. Кече мына интернетке чыгып кетти. Өзгөн районунун Мырзаке айылындагы болгон бейбаштык. Эми ошол айыл өкмөттөрү кече Акаевди дагы ушундай коргоп келишкен, Бакиевди да коргоп келишкен. Булар кимди болсо коргой берет экен да. Барып эле байлап коюш керек да. Бардык ошол, эч оңолбой койду. Биз расмий түрдө токтотобуз. Эмнеге? Себеп биз 200 000ге жакын топтой алдык, 100 000 керек. 1 жыл, туп-туура 1 жыл болду кол топтоп баштаганыбызга. Демек биздин саясий аң сезимибиз, деңгээлибиз дали болсо жетелей экен.
Эми бүгүн Кыргызстандагы кырдаалдарды кечээкини көрүп отуруп, мен айтып атам бүгүнкү күндө токтотолу. Биздин мүмкүн мындан эстүүрөөк, мындан чечкиндүүрөөк муун келер дагы. Мына ошолор ишке ашырбаса бүгүнкү күндө титирейт. Мына Токтогулдагы кечээ Ала Букадагы окуяларды көрдүңүздөр да. Мына нарындан биздин талапкерлер барып Токтогулда Ала Букада кол топтоп атса, не деген нерселерди көрсөтүшүп атат. Уят маселе бул. Өтө уят маселе. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндө расмий түрдө конституциялык жол менен кол топтоп көчөгө чыгып жол тосуп эмес, мыйзамдуу түрдө аракет кылганга дагы бүгүнкү бийлик коркот экен, титирейт экен, калтырайт экен. Мына өткөн жылы мынчалык карама-каршылык жок эле. Мынчалык каршылык жок эле. Соңку 2 айдын ичинде каршылык аябагандай катуу күчтүү.